топурагым дагы бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси жазуучу Бибира Бектенованын жан дүйнөсү гүлгө жакын. Жайында короосуна түркүн түстөгү гүлдөрдү өстүрүп рахат алса, үйүнүн ичинде да гүлдөрдүн түрүн бапестеп өстүрөт. Ушу гүлдү баардык элдер үйүнө өстүргүсү келет. Себеп дегенде киреше, акча алып келгенге бир ушундай бир мунун касиети бар экен да. Анан элдин баары бул дүйнө жүзү муну акчанын гүлү, кирешенин гүлү деп акча гүл деп айтат. Ар бир үйдө ушуну бакса, ошол жерге киреше кирет, жакшылык келет. Тегин жеринен аял затынын назик мүнөзүн гүлгө теңебесек керек да. Турмуштагы түйшүктөн чарчаганда гүлдөрүнө камкордук көрүп эс алат. Жаз майрамы келгенде, 8 март келгенде бир туугандарым баары келет. Бир туугандарым куттуктайт, бири-бирибизди куттуктайбыз. Мен да аларды куттуктайм. Анан мамлекетибизден болсо, кече күнү Чүй облусту чакырып, белегин берип, куттуктап, Канат Жумагазиев, ошо Бибира Бектенова эже атымды атап, тиги эмеден куттуктоого чыкканда. Жаз деген жакшы да, жаздарда гүлдөр чыгат. Гүл болсо, бул сулуулуктун символу. Гүлдү карап, ошо адамдын бешенеси жаркырайт, ички дүйнөсү тазарат. Бул гүл сулуулукту тартуулайт. Анан жаз ошо гүлдөрдүн ачылышын, гүлдөрдүн бажырайганын баарын ошо жасап келет да. Ошон үчүн элдин баары жазды жакшы көрөт да. Жазуучу Бибира Бектенова 2024 жылды жакшы жаңылык менен тосуп алды. Себеби Англиянын Лондон шаарынан кыргыз, орус, англис тилдериндеги чыгармаларынын топтому жарыкка чыгып кубантты. Эл аралык чыгармачыл топ гильдиясынын мүчөсү болуп, ушу 6-жылга бара, 6 жыл болду да. Анан кийин бул жерде анын президенти Марат Ахметжанов деген жигит. Мунун штаб-квартирасы Лондондо, Англияда да. Анан бул жылына Европа менен Азиянын чыгармачыл өкүлдөрүнө конкурс уюштурат. Джоната Фрайер деген англиялык жазуучунун атындагы конкурста ошонун жеңип алыптырмын. Анан кийин мен грант бөлүнүп, ошол жазуучунун Фрайердин жазуучундан грант бөлүнүп, анан ошо грант эсебинен Лондондо жарык көрдү да. Негизинен эле жазуучунун чыгармаларынын өзөгүн кыргыз элинин тарыхы түзөт. Ошондуктан ар бир эле повесть, романдарында ата-бабалардын тарыхтагы эрдиги, кызыктуу окуялар чагылдырылган. Тарыхый чыгармаларга көбүрөөк ыктайм да. Себеп дегенде, менин ата-бабаларым мамлекетти түптөгөн кишилер экен. Ошол 300 жыл мурдагы эле Чаа атабыздан баштап, жалпы дүйнөдөгү аял заттарын жана Кыргызстандын апаларды, эжелерди, сиңдилерди, курбуларды баарын ошо кирип келе жаткан жаз майрамы 8 март менен куттуктайм. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, дайыма бакубаттуу, байкерчилик, жакшы турмушта жашап, Кудайым колдосун. Жаркырап жаздын келиши менен өзгөчө чыгармачыл адамдар ийиргүү алат эмеспи? Ошол ийиргүү жаңы ойлорго канат байлатып жаздырат. Лондон шаарынан жарык көргөн китеби аркылуу жазуучу Бибира Бектенованын окурмандары көбөйөт деген ак тилектебиз. Алгачкы айым деп айтты, анан ошондо деле таң калып калдым мен. Өзүм деле ойлогон эмесмин. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.